Саламатсыңар балдар. Бүгінгі жаңы темабыз көлдөр жана суу сактагычтар. Кыргызстандын аймагындагы катталган көлдөрдүн жана суу сактагычтардын саны 750. Жалпы аянты 6836 чарчы километр. Бул көлдөр жана суу сактагычтар жалпы аянттын 3,4%-ын ээлейт. Алардын ичинен 16 көл жана 11 суу сактагычтын аянты 1 чарчы километрден жогору. Калганы андан майда болуп, көбүнчө бийик өрөөндөрдүн таманында жана мөңгү этектеринде жайгашкан. Көлдөр келип чыгышы боюнча 3кө бөгөлгөн, чуңкурлардагы жана аралашма жол болуп 3кө бөлүнөт. Бөгөлгөн көлдөр аккан суу өрөөнүн жер көчкү, мөңгү же агынды бөгөп, тосуп калышынан пайда болот. Бул топко жасалма көлдөр, суу сактагычтар да кирет. Бөгөлгөн көлдөр дарыя, өрөөн жана жээк көлдөрү болуп, өз ара 3кө бөлүнөт. Ири бөгөлгөн көлдөргө Сары Челек, Кулун, Кара суу көлдөрү жана суу сактагычтар кирет. Чуңкурлардагы көлдөр келип чыгышы боюнча мореналык, кардык, карсттык, термокарсттык жана тектоникалык көлдөр болуп бөлүнөт. Мореналык көл байыркы жана азыркы мөңгүлөрдүн аракетинен пайда болот. Мөңгү эрип чегинген учурда жер бетинде өңгүл-дөңгүлдөрдү пайда кылат. Ошол жерге сууну топтолуп калышы. Кардык көл тоо боорундагы мөңгүлөрдүн эрозиясынан пайда болгон рельефтин формасы кар деп аталат. Ошол карлардын таманындагы чуңкурларга суу топтолуп көлдү пайда кылат. Карсттык көл сууда тез эрүүчү тоо тектериндеги боштуктардан пайда болгон чуңкурларда суу топтолуп түзүлөт. Термокарсттык көл көп жылдык тоңдор тараган бийик өрөөндөрдө кездешет. Арабел, Кумтөр, Сары Жаз жана башка. Тектоникалык көл бул жердин ички күчүнүн таасиринде пайда болгон чуңкурлардагы көлдөр. Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл. Эми биз Кыргызстандагы көлдөрдүн картадагы жайгашуу ордун үйрөнүп алалы. Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл, Ай көл, Кара токо, Сары Челек, Кара суу, Капка таш, Кулун, Таш булак, Көл Үкөк, Көл суу, Сары көл, Өкүргөн көл, Кашка суу, Жашыл көл, Жуукучак, Ала көл, Мерцбахер, Беш таш, Көлтөр. Эң ири көлдөр. Ысык көл. Аянты 6236 чарчы километр. Деңгээлинин бийиктиги 1607 метр. Эң терең жери 668 метр. Туздуулугу 6 промилле. Ысык көл облусунун аймагындагы Ысык көл ойдуңунда жайгашкан. Соң көл. Аянты 278 чарчы километр. Деңгээлинин бийиктиги 3016 метр. Эң терең жери 22 метр. Туздуулугу 0,13-0,14 промилле. Нарын облусунун аймагында. Чатыр көл. Аянты 170 чарчы километр. Деңгээлинин бийиктиги 3520 метр. Эң терең жери 19 метр. Туздуулугу 2 промилле. Нарын облусунун аймагында. Сары Челек.
Ayanты 4,92 çarşı kilometr. Dengeyinin büyüklüğü 1878 metr. En tereң jeri 234 metr. Tuzduluğu 0,2-0,5 promilde. Jalalabad oblusunun aymağında. Merzbacher. Ayantı 4,15 çarşı kilometr. Dengeyinin büyüklüğü 3304 metr. Terenliği 60 metr. Issıkgöl oblusunun aymağındağı Tündük Eңилчек möңгүсүнүн eteginde ornalgan. Suu saktagычтар. Suu saktagычтардын негизги милдети суунун көлөмүн чарбага пайдалануу үчүн сезон боюнча ооштуруу жана электр энергиясын жыл бою бирдей көлөмдө иштеп чыгаруу. Республикада жалпы 200дөн ашык суу сактагыч болуп, өлчөм боюнча 12 суу сактагыч 10 миллион метр кубтан ашык, 7 суу сактагыч 1 миллиондон 10 миллион метр кубка чейин. Калганы андан кичине. Эң чоң суу сактагыч Нарын дарыясынын төмөнкү агымында курулган Токтогул суу сактагычы. Аянты 284,3 çarşı kilometr. Суусунун көлөмү 19,5 миллиард метр куб. Платинасынын бийиктиги 215 метр.